Ички иштер министрлигинин унаа мамлекеттик мекемесинин кара суу сектору 2022 жылдын 17 мартында ачылган. Автоунааларды каттоо, айдоочулардан сынак алуу жумуштарын аткарат. 9 айдын ичинде 2600дөн ашуун транспортту каттоодон өткөргөн. Кара суу унаа сектору тарабынан 2 миллиондон ашуун салык жыйналган. Ошол налогду алабыз 4-группа боюнча 2 миллионго жакын налог төлөндү. Ошол жанагы 0,5% деген төлөмдөр бар. Ал боюнча дагы определенный 3 миллионго жакын акча төлөндү. Анан ошо элдер келип баары эле ушул ыраазы болуп кетип атышат. Себеби дегенде бизде баягы тыгын жок, очередь жок. Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Бирок эми азыркы күндө мен жогорку центральный аппаратка директорлорго кат жөнөткөнмүн. Бүгүнкү күндө мага штат мындай айтсак острый не хватает дегенде штат 3 штат керек. Анан азыр штаттар чечилип атат. Чечилип калса мен азыр 2 баланы даярдап атам. Ошол балдарды резерв кадр кылып 2 жаш баланы өздөрүнүн жанагындай грамотный программист, айтишник балдарды даярдап атабыз. Азыр алар чечилип калса, дагы биз кудай калса жакшы жумуштарды аткарабыз деп ойлойбуз. Кара суу унаа сектору кезек күттүрбөстөн заматта келгендердин керектөөсүн аткарганга аракет жасашат. Ага эл дагы ыраазы, жана купулуна толуп жатканын айтышат. Кара суу шаарында соодада жумуш кылам. Анан Кара суу шаарында жашайм. Анан ошо бул жердин ачылып калганына аябай кубанычтабыз. Ошко барсаң бир күн кечки убактын өтөт эле, аябай тыгын, аябай очередь көп. Ар бир областтан келишип, мына биздин Кара сууга келип калып, мына ушу менен экинчи жолу, үчүнчү жолу неме кылып атабыз, аябай тез бүтөт. И очередь дагы азыраак, мындай баардыгы жакшы. Азыр мына машина саттым эле балдарга, ошону азыр оформление кылып берейин деп, ошо келе калдым. Азыр Кудай кааласа ошону оформление кылып берсем, баары жакшы болот. Булар аябай сылык, биринчиден, экинчиден мына бул жерде отурган балдар сразу өткөзүшүп, барып осмотрларды кылышып бир паста. Тез оперативно иштеп, бирини өткөзүп, бир немелерин баардыгын ушул документтерди өткөзүп неме кылса болот. Кара суу унаа секторунун ачылганына аз убакыт болсо да жергиликтүү тургундарды тейлөө сапаты жакшы. Эгер баары эч кандай маселеси болбосо, жарым саат ичинде чечилет да. Эми кандай маселе? Транспортто келгенде транспорт менен келиш керек. Транспортты биз осмотр кылабыз. Жанагындай визуальный алты жагынан тартып, видеокамерага тартабыз. Андан кийин эле алган адам, саткан адам болсо эле жарым саатта бүтөт. Бирок тилекке каршы проблемалар өздөрүнө болуп калышат. Кээ бирлериники штраф болуп калат, камерадан түшүп калган. Кээ бирлериники бири-бири менен аласа беречесинде проблема болуп калышы мүмкүн. Анан көп эле мезгилде убагында баягы жана доверенности керек жок деп койгондо бир мезгилде ошондой токтом чыккан. Ошон үчүн азыр баары эле бири-бирине алуу сатууда доверенность албай калган да генеральный. Ошол менен келип алышат. Эси жок же доверенность жок. Естественно, ошондой мезгилдерде өткөрүш кыйын, өткөрө албайбыз. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо өздөрү тарабынан. Анда, конечно, убакыт алат. А так баары жайында болсо, бизде жарым саатта кудай калса жаңы тек паспорт номерларын алып кетип атышат. Бизде азыр единый база болуп калган. Шаардын номеру болобу, Бишкектики, Оштуку, Чүйдүкү, Таластыкы андай деген жок азыр. Бул жерден учеттен чыгарып, тияка барып очередке коюш деген жок. Баары ушул жерде бүтөт. Учурда кадр маселеси чечилүү алдында турат. Эгер кадр толукталса, кызмат көрсөтүү баскычы мындан да жогорулайт.